Дайырбек Қызықбаев түрмөдө аңгеме. Былтыр ушул даңгыр жол менен Зайнапты райондун борборуна дейре Жакашаке көк кашкас менен жеткирип, калаага автобуска салып жиберген. Анда Зайнап жалгыз барган. Азыр жанында баласы отурат, жолдон тикирейип көзүн албай. Машинаны зулдап жүргөнүнө жүрөгү алеп-челеп болуп туш тарапка суктанган бала көтүрүлбөгөн жерден сурады. Апа, атама бүгүн жетебизби? Машинага түшкөнүнө жыргап баратат десе, мунун көңүлү деле меникиндей атасында турбайбы? деп ойлоду апасы. Сабыртуу жооп кайтарды. Буйрса. Атың ким? деп сурады шофер баладан. Алмаз. Алмаз курч болот. Жакшынакай атың бар экен. Атаң борбордобу? Шофер комдонуп отуруп машинасынын рулун ыкчам бурай балага жылмая карады. Алмаз селттей түштү. Атасынын түрмөдө экенин чоочун кишиге айтуудан айбыгып кайпактады. Бытыйган манчаларын укалап, баяу көздөрүн жалжылдатты. Анын оюн түшүнө койгон апасы илберинки унчукту. Ооба, атабыз борбордо. Силер кыштакта атаңар борбордо жашайбы? Келинге тийиштирип, бирок балага күлөө бага шайдуу оттунуп бакылдады шофер. Я, Алмаз, ылдам жаткың келеби? Атаң сагындыңбы? Алмаз унчуккан жок. Жол көтүрбөй, кол көтөрөр замат токтотуп машинасына салып алган шоферго келин ыраазы эле жоопсуз калтырууну ыңгайсыз сезип, муайым үн катты. Жазмыш ошондой экен. Кандай жазмыш? Шофер рулун тегереткен калыбын жазбай, эңкейип күзгү оңдомуш этип, келинге карады, ийнине куржун асынып, колуна бөбөк жетелеген жаш келиндин сурма көз, кара каш, сулуу жүзү адеп көргөндө эле шофердун көңүлүн бурган. Анаке өңүн ажарлантып, сол ууртунда татынакай меңи да бар экен. Кудай таала жакшы эле аракеттенген экен о, адам көзүн тайгылтып, деп кыялданды шофер, тамаша кылууга куштарланып. Бирок келиндин кепке анчейин көөнү тартпай отурганын көрүп, өзүнчө жайдарланып машинесин чимирилтип келатты. Неси болсо да сулууларды машинасында тартып келатса болду. Ал аны жактырабы, жактырбайбы иши жок. Көңүлү куунап, жал жакта бермектеп жыргай берчү өнөкөт эле. Атыңыз ким? деп сурады ал келинден. Зайнап. Сиз билсеңиз, Мухаммед пайгамбардын Зайнап аттуу зайыбынын ыйык ысымын алып жүрөт экенсиз. Зайнап кызара түштү. Билбейт экен. Мухаммед пайгамбардын атын атаганга ыйба кылып ыңгайсызданды. Мындай сулуу селкилерде машинасында ташып баратып, аларды кысынтып, шофер көөнүнө бекем түйгөн, дайыма шыктанчу Мухаммед пайгамбардын ай чырайлуу перилерин кыя өтпөс мүнөздөрү тууралуу жарпы жазылып маек кылчу адети бар. Атыңыз ким деп сурайт ал адегенде. Айша. Сиз билсеңиз, Мухаммед пайгамбардын бел куда 10-дон 11-ге караганда никелешкен Айша зайыбынын ыйык ысмын алып жүрөт экенсиз. Эгер жолоочу селки атын Кадича десе, анда шофер шаңданып, о, сиз билсеңиз, Мухаммед пайгамбардын тун байбичесинин ыйык ысымын алып жүрүпсүз. Кадичаны Мухаммед пайгамбар өмүр бою сүйүп сыйлап өткөн, дечү. Мусулман калкынын кыз келиндеринин ысмы окшош кайталана берет да. Тек кандай гана ат болбосун, шофер аны тыягынан имерип, биягынан имерип, акыры келип эле Мухаммед пайгамбардын кыял жоруктарына, никелешип алган ыйык аялдарынын ысымдарына жупташтырып такачуда, санжыралап сүйлөп, анысына өзү да куунап, кубаттанып калчу. Ыйык атабыз жарыктык Мухаммед пайгамбар 10 аял менен никелешкен, деп шофер рулун ойноктодо кармап, көз тартпай келатты бет маңдайынан. Распы, деп именди Зайнап. Ар бир аялы акылман, көгүмдө күн тийип тургандай сулуу. Мухаммед пайгамбардын Кудайдын ыйык өкүлү, улуг экенин баалашкан. Зайнап үн каткан жок, тымпыйып. Шофердун минтип кан жолдо пайгамбар жөнүндө сүйлөгөнүнө сестенип, тобо келтирди ниетинде. Арыга канча сапары уланса болду эптеп. Баласы бөйтөйүп колтугуна ыктап, үргүлө уктап кетти.
Dаңгыр жолда машинанын зымырап бер калыпта термелткени Зайнапты да көшүлтүп уйкусуратты. Аңгыча шофер өзүнчө күңгүрөнүп обонсуза баштады. Жакашаке дагы машинесин айдап баратканда артеме бирдемелерди кобура бырдай берчү эле. Бу шоферлордун адаты белем, деп ой жоруду Зайнап уйку соонун ортосунда термелип. Уктап кетиптир, машиненин тормоз берип токтогонунан силкинип көзүн ачты. Булакка келдик. Улуң экөөңүн бейпил уйкуңар таасирленип, мен дагы уктап кетчү деймин. Муздак сууга бет чайкап, серки болалы. Бек-бек унчугуп машинадан түштү шофер. Туунун этегиндеги мазар жыгаштын түбүнөн жылжып аккан булакка колдорун жууп, суудан кочушта ууртап ооз чайкашты. Зайнап кабинадан ак майлыкка оролгон оока таш, термоска куюлган чай алып келип, булак жээгине дасторкон салып, машинанын капотун ачып желдетип, моторго чакылап суу куюп жүргөн шоферду чакырды. Агай, тамакка келиңиз. Мазардарак түбүндө ата-бабалардын арбагы үчүн Куран түшүрүп койбойлубу? Деди шофер. Зайнап менен баласы экөө тымпыйып тизе бүгүп отурушту. Куран окулуп бата кылышты. Сүрсүгөн эттен, куурулган куурдактан, боорсоктон бурдай жешип чай ичишти. Жарым жол артта, деди шофер тамакка бата кылышкан соң колун жууп атып. Куда кааласа 5 ченде баш кылаага кирип барабыз. Дору атама барабызбы? Деп сурады бала кудуңдап сүйүнүп апасынан. Аман эсин жетеличи анан. Зайнап аз жерден түрмөгө чейин дагы сапар чегишээрин айтып жибере сактап токтоду. Колунун суусун силке таңданды шофер. Алмаз, бу силер андан нары дагы кетесиңерби? Атабыз калады деп эдиңер беле? Сизге рахмат. Райондан автобус күтүп, эртең жөнөйт белек. Шар жөнөдүк. Имене тайсалдады келен. Колун силкенден калган суусун күрмөсүнүн эки колдугуна сүртүнүп, шофер балага жакындай далысынан каклады. Ай, уже сен, Алмаз, бер билгениң бар сыягы. Кына секирип түшкүлө машинага. Түш ой токмоктон кант жолуна имерилишти. Аркы-терки кыйма-чийме чубашкан машиналар. Алмаз өмүрүндө көрбөгөн Волга, Жигули, Москвич, КамАЗ, автобустар, чанда атараба, эшек араба чөп тарткан, кыжылдаган кишилер көчөлөрдүн өйүз бүйүзүндө. Алар шаардын аркы сыртында баг аралай кеткен төз талаадагы асфальт жолдун эки айрылышына жетип токтошуп кош айтышты. Байкеңе рахматты. Аты жөнүңүздү да сураган жокпуз. Эчтеке эмес. Суулар эртектин ысымына алмуздактан бери эле эч кызыгышпайт, деп тамашалап күлдү шофер. Сиздей жакшы кишилер дүйнөдө көбөйө берсин. Эми анчалык эле эч жүрөгүмдү элжирете бербеңизчи. Ошентсе деле. Куржунун ийнине астынардан мурда жол кириңиз, деп 10 сомдук сун деле шофер алган жок. Зайнап баласын жетелей берип, бош колун көкүрөгүнө сүйөй шоферго таазим этти. Тайчабым жерде туш тарабы ак коргон менен курчалган бир нече кабат имараттар турат. Ал имараттар эмне экенин Зайнап айтпаса деле шофер билчү. Жеткириңиз деп Зайнап өтүнгөн жок. Эне баланын жүрөк заада түпөйүл сырына кыйчалыш болбой жеткирейин деп шофер да кыстабады. Багың ачылсын, Алмаз бөбөгүм. Бар болуңуз, Зайнап курдаш. Көрүшкөнчө. Шофер машинасын кайтып артка буруп, кол булгулай кыйкырып, зыр коюп жөнөй бергенде, эне бала мелмилдеген көк талаанын бетинде суналган узун боз тилке асфальтты жээктей, төмөндөгү туш тарабы ак коргон менен курчалган имараттарды көздөй бет алышты. Апасы үн катпай санаалуу келаткан оюн түшүндүбү, атасын эртеден бери дегдеп жетсем деп элегип келаткан Алмаздын жүрөгү эми оп коолжуп, кандайдыр бир түпөйүл. Аны кимдир бирөө аяк эмес, буякка жүргөн деп талашып, башка жакка бөлүп кетчүдөй, апасынын жетелеген колун бекем ыкчып, унчукпай бөчөңтөп, тең катар кадам шилтеп келе берди. Баягы шүмшүккө дагы кездешемби деген суук кабарга урунду Зайнап боюнда. Түрмөлөрдүн имараттарына карай адеп кадам таштаган деле жүрөгү шуу этти. Башын өйдө көтөрүп, үмүттүү карады. Чын эле кездешемби, көрүнөбү?
Ошунчалык жакындаган сайын Зайнап булактап, шүмшүгүн көзү менен иликтеп көрүүнү самады. Кадамдары тез-тез шилтенип, ийнине көтөргөн куржуну да, жетилеген баласы да эсинен чыгып, экөө бири-биринен тең калышпай, алар өздөрү эмес эле бир сыйкырдуу күч арттан жөлөп декилдетип бастырып келаткансыда, абада калкыгансышып, жер үстүндө басып келатышканын да сезишкен жок. Коргонго жеткенде Актубалдын ичиндеги бийик имараттын кызыл чатырчасы гана көрүнүп калды. Бекем жабылган чоң көк темир дарбаза, коргондун үстүнкү чекесинин баарысы кыркалай чатышкан темир зымдар менен курчалган түрмө. Коргондун алды асфальтталган аянт, ар кайсы жерде 2-3 машина турат. Чаң басып бөк түшкөн домпойдой алар демейдегидей сонун кураткан жок алмазда. Коргондон четте 2 кабат контор бар экен. Саргыч күрөң аскер кийимин кийинишкен күзөтчүлөр автомат асынып, бирде конторго, бирде теги түрмөнүн чоң көк темир дарбазасынын катарындагы кичинекей каалгы менен ичке кирип чыгып атышат. 2 кабат контордун дубалынын түбүндөгү жыгач отургучка жетишип, Зайнап ийинен куржунду түшүрүп баласына айтты. Сен ушу жерде жылбай отургун, мен күзөтчүгө барып келейин. Түрмөгө кирүүгө кантип уруксат алуу, күзөтчүгө кездешүү жолдорун Зайнап жакшы билчү. Былтыр биринчи курдай мындай келгенде кеч болуп калып, күйөөсү менен жолугушууга уруксат жок, түндү ушу түрмөнүн конторунун айланасында өткөргөн. Ошо өткөндө келгени эсине түштү. Кезектеги күзөтчүгө айыптуу Токтор Нуралиевдин канчанчы отрядда, канчанчы бригадада экенин айтып, келгенимде кабарласаңыз экен деп жалынып жалбарып атып, акыры түрмөнүн ичинен бир капитан сыртка чыккан. Капитан Зайнаптын муктаждыгын угуп минтти. Жарайт, күйөөңүздүн отрядынын начальниги жана тарбиячысы менен сүйлөшүп көрөйүн. Тартип бузган жокпу, кандай иштейт? Капитан түрмөдөн жооп алып сыртка чыгып, кайрадан Зайнапка жолукканда жанагысынан өзгөрүп, тамаша көй болуп калыптыр. Айыптуу күйөөңүзгө кездешүүнү абдан каалайсызбы? Деп сурады. Ооба. Күйөөңүздүн отрядынын начальниги старший лейтенант менин досум, деди капитан күлмүңдөп. Ырас болбодубу? Жардам этиңиз анда, деди Зайнап. Тарбиячысы дагы көңүл кыйышпас ашынам, деди капитан. Кудай-ай, жолум ачык го? Жолду ачуу ачпоо сиздин өзүңүздөн, деди капитан бирдеменин башын кылтыйтып. Кантип агай? Агай эмес, капитан. Капитан агай, кантсем экен? Зайнап түрмөдөгү күзөтчүлөргө акча бериш керек дегенди уккан. Жан чөнтөгүн сыйпалады. Жок, туура эмес түшүндүңүз, деп капитан Зайнапты шап колдон алды. Көздөрү жалжылдап, тилинен бал таамып кетти. Аяш, күйөөңүздү сүйөсүзбү? Чындап сүйөсүзбү? деп сурады. Эмне демек эле Зайнап? Көңүлдөгү, көкүрөктөгү, жүрөктөгү эң ыйык катылуу букту көрүнгөнгө жарыялай берчүбү? Же түрмөдөгү күзөтчүлөргө ушуну дагы айтуу эрежеге киреби? Муну билбейт экен Зайнап. Айласы куруп, эмне дээрин билбей, бетин басып, күйүүтүнөн ыйлап жибере жаздады. Аяш, жашыбаңыз, деди капитан. Бу жер абак. Жашыктык, уяңдык жарашпайт. Түрмө тирүүлөрдүн көрү, көрдө өлүк жатат. А түрмөдө өлүк тирүү басып жүрөт. Туура түшүнүңүз мени. Түрмөдөгү айыптууда эрк жок. Көз каранды. Мен түз сөз. Көз карандык кылбайын сизде. Өзүм сизге көз каранды болуп отурам. Эмне, сиз да айыптуулардын бирисизби? деп чоочуп сурады Зайнап. Андай түшүнбөңүз. Мен башка мааниде. Сизге капитан кайрадан Зайнаптын колунан кыса кармады. Мага жагып калдыңыз. Көрөрүм менен. Дароо. Зайнапты чыканагынан кармалап, белине жармашып өзүнө тартып, кучактамакчы болду. Тартыңыз колуңузду, мага жакындабаңыз, деп кыйкырып жиберди Зайнап. Капитан колдорун бошотту. Анда өзүңүз билиңиз. Күйөөңүз айыптуу Токтор Нуралиевди сүйбөгөнүңүз ошол. Бу жерде менин күйөөмдү сүйбөгөнүмдү билүүнүн эмне кажети бар? Деди Зайнап кыжырданып. Сүйүүдөн адам эч нерсесин аябайт. Демек, айтпадымбы? Сиз күйөөңүздү сүйбөйсүз. Мен эмне кылышым керек сиздин оюңузча? Ачык айтыңызчы.
dedi Зайнап чечкиндүү. Капитан кайдыгер боло түшүп, ойлонгонсуп туруп минтти. Ачык ба? Ачык айтсам, айыптуу күйөөңүзгө кездешүүнүн бир гана жолу бар. Ал жол менин сунушум. Түн узак. Биз бул жерде экөөбүз ганабыз. Бүгүн эмес, эртеңки күндө бар. Кааласаңыз эртеңки күнүңүздү зарыктырып күттүрбөй, айыптууңузга кездештирем. Кана, мен бир азга сыртка чыгып келейин. Ойлонуңуз. Жакшылап. Капитан түн бою кайра-кайра эшикке чыгып, кайра-кайра бул контордогу тар бөлмөгө келе берди асылып. Сыртта караңгы түндө калмаксыз. Ушу бөлмөнү атайлап таптым. Сырттан кимге жолугарыңызды ким билет эле? Күйөөңүздүн ишин тезинен актоо же кайрадан жаманаттык кылуу колдон келет. Өзүңүздөн. Мөөнөтүн кыскартып бошотуу же мөөнөтүн узартып дагы сотто туруу колдон келет. Өзүңүздөн. Ойлонуңуз. Шүмшүк киши экенсиз, деди Зайнап. Мейли, шүмшүк болсом. Эмне десеңиз ошо деңиз. Өзүңүзгө жетсем, бир кумарым таркаса, шүмшүк эместигимди далилдейм, деди капитан. Тимеле тутуп алган чычканын улам бошотуп, улам кайра кармап, аш тырмагы менен нары бери томолотуп жулмалап, уйпалап ойногон мышыктай мазе чекти. Кээде кыт-кыт күлөт. Күйөөсүн сүйгөнсиз, эркиндиктеги айыпкерсиз. Түшүнсөңүз, айыпсыз айыптуусуз. Ыкка көнүңүзчү алтыным, деп жалынат. Акыры Зайнап дагы ачуусун басып, аргасыз күлүп, куулана баштады минтеп. Көңүл табуунун жөнү бар эмеспи? Болуптур. Кийинки келгенимде ыгыңызга көнөйүн. Ой, болбойт. Такыр болбойт. Баш чайкады капитан. Антип мени алдабаңыз. Темирди кызуусунда соктойт. Бөгөн гана. Күйөөмө жолугуп чыгайынчы анан. Жак, жүрөгүм от болуп жанып күйүп баратам. Суу сээп азыр өчүрүңүз. Мени күйгүзсөңүз, өзүңүз күйөсүз. Күйөөңүз күйөт. Отумду өчүрсөңүз, сиз жанасыз. Күйөөңүздүн күнөөсү жеңилдейт. Олду Кудай-ай, күйөөмүн күнөөсү жеңил эле. Оор болуп калышы ыктымал, аябай оор. Айттым го, түрмө тирүүлөрдүн көрө. Күйөөңүздөн ажырасаңыз, эртеби кечпи дагы башка бирөөгө күйөөгө чыкмаксыз. Распы? Демек, бөлөк күйөө менен менин айырмам кайсы? Айыптуу Токтор Нуралиев 3 жыл мурда түрмөгө камалган. Адегенде Томскиде жатты, андан Молдавановкага которушкан. Мөөнөтү бүтөөрүнө дагы 4 жыл бар. Зайнап конторго кирип, тартынбастан күзөтчүдөн өтүндү. Номер 3 отрядтан капитан Оторбай Жайнаковду чакырдыңыз. Күзөтчү ордунан какая тура калып, кайра Зайнаптан сурады. Сизге капитан ким болот? Капитанга айыптуу Токтор Нуралиевге кездешкени киши келиптир деңиз, өзү түшүнөт. Күзөтчү Зайнаптын өтүнүчүн кагазга жазып алып минтти. Жарайт. Сыртта күтө туруңуз, жообун айтам. Зайнап контордон чыкканда баласы Куржунду отургучка таштап коюп, түрмөнүн көк темир дарбазасына барып, эчин жылчыктан каалап туруптур. Апасына чуркап келди. Тимеле, бар эмеспи? Жумуштогу зындандай жылчыгы жок. Атам чыгабы? Чыдай тур балам. Апасынын кандайдыр бир калч эте мууну титирегенин сезди бала. Көгүм талаш түрмөдөн капитан Оторбай Жайнаков сыртка чыгып, Зайнапты көрүп сүйүнүп кетти. Жайдактап кол сунуп учурашты. Көткөм. Баланы көрүп кетенчиктей чоочуду. Ой, баланы ээрчите келдиңби? Шайтан, бу курдай амалды таап кетипсиң, деп ичинен өкүнө түштү. Жарайт, күйөөңө кездешесиң, деди чечкиндүү. Сааты жетип, түрмөнүн каалгасы ачылды. Куржунду текшерип, күзөтчүнүн коштоосу менен Зайнап баласын жетелей көңүрт жарыктуу тар далисти бойлоп, темир каалганын жанына келип токтошту. Күзөтчү каалганы ачып ичине Зайнапты баласы менен киргизди. Бөлмө тар экен. Бир кара одеял жабылган керебет, жанында тумбочка, бурчта чака турат. Бала апасы жетелеген колунан кош колдоп бекем мыкчып, коркуп кетти. Коркпа, атаң азыр келет, деди апасы. Айыптуу Токтор Нуралиев кара шырмал, кара шым кийип, бөлмөгө күзөтчүнүн коштоосу менен жылаң баш кирди. Чачын такырайтып, кырдырып салыптыр.
Ayal balasını göre salıp kucağın жазды. Aylanayınдарım. Atası aябай арықтаптыр. Өңәлет жоқ. Ал жерден тануай қала жаздады алмас. 4 жашында ажырабады өлі. Аялын құшақтап, маңдайынан өп, еңкейіп баласын өйді көтіріп алды доктор. Аңыча күзетші Зайнапқа қайрылды. Жүріңіз, сізді капитан Отырбаев жайнақып шақырып атады. Зайнап күзетшінің қоштоосыменен басып кетті. Доктор баласын көтерген дейінше кереветке отырып, чачтан сылап, алқымынан аймалады. Алмаз да атасының мойнынан бекем құшақтап өпкіледі. Тізесіне чөгіле отырды. Екеуі жайма-жай майық құрып кірішті. Чоң жігіт болған тұрбайсың ба? Оқуға барғаны даярдан атасың ба? Деп сұрады атасы. Ова, тамғаларды таныйым, сандарды оңғы чейін қошқанды білем. Чоңытан қандай? Денсаулығы жақшы ба? Жақшы. Боз жорғасын мініп жүрегі? Мен бе анан. Чоңынен қандай? Оғыру атат. Төшекті. Бірақ анысыға айтпа деген. Қап. Қаты оғыру. Баспайт. Ешікке апам ептеп жүліп шығат. Апаң чоңынен менен ұрышпай ба? Ұрышпайт. Емнеге ұрышмағалы? Дайыма чын сөйлеп жүрген. Чынчылдық жігіттен мықты сапаты. Қанша қойыңар бар? 5. 20-дан ашық емес білі. Чоңа тамсап жіберген. Ойды тор бейіні дағы. Ойса авайсыңар ба? Қайсы ойды сайдылық жоқ болса? Андай міне сүт ішпейсіңар ба? Ичебіз. Сатып аласыңар ба? Жоқ, баяғы 4 көз қара қашқа ешкі бар емес пе? Ошо 3 туған. Улақтарында тоғызат, бізде сауылағыз. Ал мықты ешке. Сен аны жақшы бағып атасың ба? Оа, арқандап қойауыз, улам-улам орын қотырып тұрауыз. Улақтары чоп-чоң келеңде бірденіп, анан бір күнде бір жаққа сүт береді. Сүті қаймақты өлі. Дәле шондай қаймағын қалпып, апамаға көмешті ұрап, шекер қошып мұтке жасап береді. Демеле татту. Ошондай. Сен қарачы бақиған жігіт болыпсың. Тамақты көп ичіп, чоңа таңа апаңа өзбей жардамдашып тұрғының. Қана бұлжыңдарыңды түйчі? Бала құлтыңдай сүйініп, қош чықанақтарын ие бұлчыңдарын түйді. Ата санын мұтыйған боп-бош бұлчыңдарын ушалап көріп, қалып мақтады. Мұна, таштай қату екен. Дағы жұмышты көп жасасаң, көп қимылдасаң бұржүйіп, нақта Қожамқұл батырдықындай күрсейіп шығасың, боз жорғы аран көтерген. Онанчы, дегендей бала ердемсіп, таноолору дердеңдей түшті. Жұмқалдықтар айрықша, жұмғалдық саяқтар балдарын бешіктен белі шығалек жатып, Қожамқұл балбандың үлгісінде тәрбиелашады. Қожамқұл балбанға теңеп жібергенге Алмас тиммеле бар балаңдап жетін албай қалды. Боз жорға күшті, деді бала. Хайыл апаға барғанда чоң атам дайма мені өңір болады. Атам қонаққа кіріп кеткенде мен өзім меніп балдарменен жорға салыстырып ойнайым. Сағындым. Келемеже чоңынан жытатып қойшы. Уяты қуа? Уяты жоқ. Анда мейлі. Тез, апам кіріп келбесін. Бала шымын шыпырды. Болайым тезірек. Аңыча ешік açылып Зайнап кірді. Хата бала сыр жашырышқандай қымыңдап, қымырынып тиіп отырып қалышты. Зайнап кереветтен матрас алып жерге салып дастархан жайды. Тегеректе отырышып тамақтанышты. Еме уқтайын, жолда чарчадым, деп Алмас кереветке барып жатып, нары дуалға бұрылып кетті. Ошентте аны мұрда кемдір біреу аға үйретіп қойған сөп, мұны қарасаң, құдай ату. Ат-енесі бұрс-бұрс күліп жіберішті, бері-бірін қарашып. Бері жылып, жақын, қынала отырышты ерді қатын. Ақырын үн шығарып қоураша башташты. Апам қандай? Деп сұрады доктор. Жақшылы. Зайнап ынтығып, сөзін ұлантпай, күйесін оқтады. Анын тайлау апасының орылу екенін айтқысы келіп атқанын түшінді доктор. Сана құржан әлі, төшік тартып сыр қолып қалған жоқ бұ? Деп қиытып тақып сұрады доктор. Апаң тыңылы? Демейдегісіндей тырчыңдамыш болып, қолық тұсы сөзді ұзды. Атам ғана қарып кетті. Баяғы чирақ, чапчаң, балпайған чал жоқ. Жаны жай алып тынч отырып чай ішпейді. Таң зағардан кеш көгінге чейін мал сал, чарва деп қаржалы бешікті. Сені соттан бошатып алам деп мал сатып чоңдарды паралап қара жанын қар жүріп,
Дале ошонун камында. Эми жөн эле койбойбу? Мөөнөтүм деле аз калып баратат. Жон кой деп атаңа ким тият? Мен унчукпайм. Апаң Азердин кыйындесинин ооруп атканын айтып жибере жаздап, тиштенип тымыды. Апамын оорусун айтпай, мени аяп жатат, деп ойлоду күйөөсү. Ушу сенин бир билгениң бар. Ачык айтчы, эмне, апам оорулубу? Жок, деп чочуп, кесе унчуктай ала. Апа деген апа, түтпөй турбайбы? Өмүрден соолук тилеп, жалынып жалбарып, сен эле көп эстейт сана аркап. Өзүнүн өмүрү узун болсун. Жакында амнистия болот деген кабар бар. Бошонуп келет деп көңүлүн чөктүрбө. Кантип көңүлүн чөктүрөйүн? Сесип атат апамдын оорусун. Болду бала-ай. Бала менен эненин жүрөгүн ажырагыс бирге кылып, шорхо жараткан турбайбы, Кудай таала. Оорум айтпагыла деп зар какшаган апам, деп ойлоп тыкчыңдады. Ой, Мусапыр, бизди эле сурай бересиңби? Андан көрө өзүң кандайсың? Зайнап баласына кылчайып карап, анын уктап калганына көзү жетти. Мени сагынган эмес окшойсуң? Антпечи жаным. Эсиңдеби, анда Алмаз 3 жашта кези. Мен борборго жөнөп жатып, Алмаз, шаардан сага эмне белек сатып келейин, деп сурасам, Алмаз мага ойго кирбес нерсени айтып, мага жоногу чочогу бар шым алып кел дегени. Күлүп жиберди доктор. Экөө тең күлүштү. Көрсө анысы балдар сийип койбосун деп, алаасын тештирип койгон шым турбайбы? Ой, бутум, өзүнүн деле андай шымы бар эле го, деп күлдү аялы. Бала да, жаңысын каалаган. Сенин күлкүң сонун. Аябай сагындым, деди күйөөсү. Күлкүм делеби? Деп назданды аялы. Сагынбай турган жансың, басылым. Түрмө болсо да буйруп берилген 4 дубалдын тактайында жайылган матрастын үстүнө белинен кынай кучактап жыкты аялын эре. Керебетте кара одеялынын ичине оронуп, бүрүшүп, бышылдап уктап атты бала. Аз-маз өзгөрө түшүптүрсүң. Ушу сен жолдон чыккан жоксуңбу я? Деп сурады күйөөсү. Койчу, жарабаган сөзүңө. Ошентип кантип сүйлөсүн? Аялы чочуп, дароо терс жооп кайтарды. Көз алдына чекчейген, шапке кийген, чегирткедей тырсыйган түрмөнүн капитаны отурбай жайнак фелестей түштү. Бүткөн бою ренжип, кандайдыр чыйрыкканын туйду. Мунуму сезип калбаса экен деп күйөөсүнө бекемирээк ыктады. Караганчы, сүт урсун деп, кулак түбүнө шыбырады эри. Жарабаган кеп айтып, сүт урсун, деп кырганды аялы. Билдирбейин, сездирбейин деген ниет жүрөгүнө кол жутtu. Кудай өзү кечирсин, сүт кечирсин, арка жок иш кантейин. Кадагы болсо, менин күнөөм эмес, сенин күнөөң, деп тайсылдады ичинен. Кийин Зайнап ушул ойго көпкө урунуп, бая биринчи жолу түрмөгө барганда түндү шүмшүк менен бирге өткөргөнүн эстеген сайын, чын эле андай бузук ишке баргандыгы үчүн күйөөсү күнөөлүүбү же өзүбү даана айрып түшүнө албай, бети чымырабысып, кантсе деле баягы бир кудайына, анын ак сүтүнө жалынып, кечир деп суранып, убайым тарта берчү өнөкөткө жолукту. Айыптабайм деле. Жаныңда болсам, балени ушентирем. Сен бузукка жасаган күндө да анын баарына мен өзүм күнөөлүүмүн, деди күйөөсү. Койчу эми, деп тыйды аялы. Баары жайында болот жакында. Баарысын кайрадан куруп, жакшыртып алабыз. Мына, кайра куруу башталбадыбы? Ачык айтып, ак сүйлөөр кез келди. Коомдогу жат көрүнүштөрдү бетке айткандарды басырынткан, адам укук тепселген доор кулайт. Акталабыз, эсенчиликти тилейли, деди доктор. Баса баягы шорун кургуру Жаке Шаке кайтыш болду, деди Зайнап. Бейши болгор, жан кыйышпас досторумдун бири эле. Мен токтордон ит көйнөктү мурта жырткам. Аке деп тергей жүргөн, дей берчү келген сайын. Мен койчай, обу жоктонбой, деп бир жолу келгенде какмылап салсам, колумду оюнчундан аркама кайрып, аке деп тергеп жүрөсүңбү, деген эсиңдеби? Байкуш, эмнеге эле мени аке дедиргенге анчалык куштары болду экен. Кайран жигит. Мен талаадан башкарма менен сугат боюнча сөгүшүп, анан
Башкарма каяктандыр жардырып алган чекесин мага калп жерден жала жаап, мени урду, сабады, атам деп мылтык чуркады, деп акт түздүрүп каматканда Жакеш аны шашпа, мен атам деп жулунганын уккансыңбы? Уккам. Хайлак сакалдарды аке жакелеп, токторчу бөөдө соттолуп кетесиң дешип араң басышкан. Карасан атай, калкамын эмес, өз көмөчүнө күл тарткандардын эми бети ачылат. Биз актылабыз. Ошол күн эртерээк келсе экен. Зайнап терең улутунуп алды. Бошогонуңча сагынбас, жалгызсырабас болуп, мен так бүттүм. Кумарым канды. Береним. Жолдо чарчагандырсың, бир аз көзүңдү илитип алчы, деди күйөөсү. Өзүң дагы. Таң заарында күзөтчү эшикти каккылады. Убактыңар бүттү, коштошкула. Түрмөдөн кол кармашып, жетелешип чыгышып, Олактагы автобустун аялдамасын көздөй узай беришкен эне баланын маңдайы жарык, көңүлдөрү куунак эле. Сен коштошуп атып, атаңы кулагыңа эмне деп шыбырадың менден жашырып, деп сурады апасы баласынан. Үйгө тез кел, күтөм ата дедим. Атаңын иши ак, эрки күчтүү адам. Биз аны баарыбыз күтөбүз. Бозгулдук асмандын четинен балбылдап күн нуру мээримдүү чачырап турду.